Демилгелүү жаштар долбоору ушуну менен өлкөдө 5-чи жолу уюштурулууда. Конференцияда спикерлер, жаш ишкерлер активдүү жаштар долбоордун колдоосу менен жетишкен ийгиликтери тууралуу айтып беришти. Поддержке молодежи и развитию молодежи. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жаштардын ролу чоң. Ошондуктан бул жаатта өзгөчө маани беришет. Демилгелүү жаштар долбоору эң жакшы долбоорлордун бири. Аталган долбоордо гранттык каражаттар да каралып, катышуучулар аларды алышты. Жалпы жонунан долбоорго 750ден ашык адам катышып, алар лидерлик, оратордук жана дебаттык көндүмдөрдү үйрөнүшкөн. Ошондой эле программанын алкагында тандалган жаш ишкерлер бизнес баштоо же иштеп жаткан бизнес жайларын өнүктүрүүгө гранттык каражаттарга ээ болушту. Бул долбоордо 2022 жана 2021 жылдардан бери иштеп келе жатабыз. Жалпы жолунан бул долбоордон көптөгөн жаңы нерселерди алдык деп айтсак болот. Эң негизгиси бул ресурстар жаштарды өнүктүрүү үчүн. Долбоордун алкагында өткөрүлгөн гранттарды жеңүү менен биз жаштар үчүн жаштар сүйлөйт жана ошондой эле ата-энем колдойт аттуу дебаттык массалык маалымат иш-чараттарын жүргүзүп жаттык. Демилгелүү жаштар жөнүндө айта турган болсо, биз мактангыбыз эле келет. Себеби дегенде мынчалык масштаб түрдө 5 жылдык долбоор болгон эмес да жаштар үчүн. Анан мында биз ар дайым тажрыйба жана натыйжага иштегенбиз. Эмне дегенде биз 14-18 жаштагы балдар менен иштечүбүз, биздин уюм. Ошол уюмдун алкагында ошол балдардын алкагында эмне кылдык дегенде 24 ийгиликтүү социал демилгелер жасадык, санариптик курстарды жасап өткөздүк. Андан тышкары мейкатондорду жасаганбыз республикалык деңгээлде. 28 республикалык деңгээлдеги дебаттык турнирлерди жана сериал дебат боюнча ушундай чоң ийгиликтерди калтырып атабыз артыбыздан. Айтсак, долбоорго 14-28 жашка чейинки жаштар катышкан. Негизги басым жаштар менен максаттуу тармактарда иш алып барып, көйгөйлөрдү чечүүгө, алардын чөйрөсүн жергиликтүү башкаруу органдары менен болгон карым-катнашын жакшыртууга багытталган демилгелерди иштеп чыгууга көмөк көрсөтөт. Негизи бул форумдун максаты бул биздин өзү алган 5 жылдын ичинде тажрыйбабызды катышуучулар менен бөлүшүп, анан кийин өзүбүздүн ийгиликтүү баяндамаларды айтып, ошол жерде сын пикирлерди угуп, ошол жерлерде дагы сунуштарды угуп, келечекте ушул сыяктуу долбоорлор болсо, ошон кандайдыр бир кемчиликтер болсо, ошонун үстүнөн оңдоп, кайра башка долбоорлор аткаруу. Бул иш-чара бир канча жылдан бери жүрүп келе жатат. Ошол эле учурда перспективада биздин ушул жаштар саясатынын алкагындагы келечек программабыздын алкагында бирден бир багыты бул жаштарга туура кесиптерди берүү, ошол эле учурда жумуш менен камсыздоо. Бул учурдагы биздин биринчи приоритет болуп атат. Мына бүгүнкү өнөктөштөрүбүз дагы дал ушул долбоорлордун алкагында дагы биз дагы кызматташууларды жүргүзмөкчүбүз. Долбоордун максаты жаштардын башын бириктирип, алардын оюн угуп, көйгөйлөрүн чогуу талкуулап, конкреттүү багыттарды аныктап, аны чечүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу. Ошондой эле жаштардын жарандык активдүүлүгүн жана экономикалык ишмердигин өнүктүрүүгө багытталган. Амантур Төрөбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.